Бул конституциянын бир нече артыкчылыктары бар. Бул Конституция баягы эл менен бийликтин ортосундагы байланышта түскөнгө бул курултай кирип атат институту. Анткени президент жыл сайын элге кайрылуу жасайт. Кайрылуу жасаганда жогорку кеңеш менен курултайдын биргелешкен жыйынында кайрылуу жасайт. Бул Конституцияда президент кайрылуу жасайт деген жок. Ошондуктан Атамбаев 6 жыл бою эч кимге эмне жасап атканын, эмне иш кылып атканын айтпай кетип калды. Жээнбеков 3 жыл бою элге эмне иш жасап атканын айтпай кетип калды. Мына андай эмес бул Конституцияда. Конституцияда президент жыл сайын жогорку кеңеш менен элдик курултайдын биргелешкен жыйынында чыгып, элге кайрылуу жасап турат, маалымат берет. Мындайча айтканда, мен мондай иштерди отчет берет.